Ассаламу алейкум. Бул жакта көпчүлүк бир туугандарыбыз такси компанияларда иштешет. Такси компания заказ таап бергени үчүн 20%дан 25% өздөрүн алып калат. Биз 20% компанияга бербеш үчүн клиенттер менен сүйлөшүп, отказ кылдырып коебуз. Калган 20% акчасы бизге арам эмеспи дейт. Арам. Алдап атасың бирөөнү, сен динден качырып атасың. Бирөө дагы бир Германияга имам болуп барыптыр, мусулмандардан. Анан мечиттен чыгып маршрутка чөт экен да. Анан адам көп экен да автобуста, ким акча берген, акча бербегени билинбейт экен да. Анан имамды акчасы чөнтөгөндө жок экен, жаңы көчүп келген балдары бар. Акыркы акчасы бар экен да, анан биринчи күнү анан берсем бербесемби деп ойлоду дейт. Анан мынтип берейин деп атып акчаны берди, берейин деп. Сдач кайтарат депчи, кайтарганда, сдач кайтарганда тиги шопур буга көбүрөөк акчаны берип коюптур, десепте 10 сом кайтарыш керек болсо, шопур 20 сом ташып берип коюптур. Анан караса 20 сом адашып калды го, мага ошо 20 сом керек, 10 сом керек. Бул жок болчу менде үйгө нан ала барышым керек. Эмне кылсам деп ойлонуп, акыры анан кой Кудайдан калбайын деп, акыркы остановкага жеткенде, мечитке жеткенде, жанагы сдачын мага ашырып берип коюпсуз. Мага 10 сом беришиңиз керек эле, 20 сом ташып берип коюпсуз. Мына 10 сомуңузду деп бергенде шопур айтыптыр. Мен сенин келгениңди көргөм. Bir айдан бир мечитке кат имам экениңди билдим. Ушулардын дини канчалык чын экенин билейин деп, бүгүн атайын сага мен 10 сомдун ордуна 20 сом акча бердим элем. Эгерде сен ошо 20 сомдун 10 сом мага кайтып бербегениңде, мен эч качан сенин диниңе келбейт элем. Мен диниңин чын экенине ишендим деп түшүп барып мусулман болду дейт да. Сенин мамилеңен көп адам имандан чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн такси компанияларды алдаган болбойт. Сен ошол шартка көнсөң иште, болбосо башка жумуш тап. Мусулман эмести алдаса сооп болот деген сөз жок. Алдамчылык бардыгын алдамчылык бирдей кете берет. Статья бирдей, урматтуу бир тууганым. Ургандагы бардыгына бирдей, акчасын уурдагандагы бардыгына бирдей. Сен бирөөнүн акысына кирип атасың. Ошол алган 20% акча сага уурлук менен келгенде, мародёрлук менен келгенде, сага арам. Ошону жей турган болсоң, балдарың сени карабайт, карамыс болуп, эртең сени дом престареликке таштап коюшуң эле мүмкүн. Суроо Андижанды кыргыздардан катасы өзбекче сөздөр болсо туура түшүнүңүз. Ассалам алейкум устаз дейт. Аллах разы болсун. Бул суроо Шайх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфка да берилген. Шейхтен сизге арман болгон күн деп суроо беришкенде, апам ааламдан өткөндө алдында боло албадым. Апам мени кайта сурап көз жумкан экен дептир. Мен сиздин сабактарыңыз жана образованияларыңызды көрүп, шейх ордуна калган аалым деймин. Суроом сизге арман күндөр, сизге эң оор баткан сөздөр, илим изденүүдөгү эң сабырды сынаган күндөрүңүз жөнүндө кичине айтып бериң дейт. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф бүтүндө эсенге аламын устазы, биздин устазыбыз. Ал киши менен мен көп катташып калдым. Мен муфти болуп иштегенде бул киши менен көп конференцияларда, Москвада, мисалы үчүн Меккеде, көп жерлерде чогуу жүрдүк. Студент болуп жүргөндө устазыбыз доктор Саиддин үйүнө барып жатып калат, ошол жүрөт эле. Ошондо дагы чогуу катташып жүргөнбүз. Азырга чейин балдары менен катташабыз. Бул кишинин улуг адам. Эми арманы жок адам болбойт, урматтуу бир тууганым. Менин ошол эң арманым ушул адамдарга пайдам тийбей калган күндөр. Кээ бирде бизди конокко чакырат, биздин кыргыздар конокту апарып сыйлайт, бирок чындыгында эле кыйнайт да, сыйлабайт, кыйнайт биздики. Конокто кыйнайт. Апарсаң жебей турган нерсени бардыгы толтурат, нан толтурат белден кылып. Анан майлуу кылып сорпо берип, анан жилик берип, ошо менен сени кыйнай берет да. Мен ошо конокко чакырат, анан кой деп конокко барам. Анан барганда биринчи тамак, экинчи тамак, үчүнчү тамак, төртүнчү тамакта отуруп, анан сени 5, 6, 7 саат убактын кетирет. Анан китеп окуй албайсың, башка кыла албайсың, сүйлөгөн сөздөр болсо ушак деңгээлден чыкпаган сөздөр, сени сыйлап атам дейт. Ошондо мен кадимки камакта отургандай болом да.
көкірегіме ошого мен арман кыла берем. Качан биз мындай бир конок күткөндү маданиятын үйрөнөбүз. Эгер мени урматтабасаң, ажекени урматтабасаң, бир неке жедиргиң келсе, алып келип берсең, үйдө туруп деле жеп сага бата кылып кое беребиз. Сен мага урматтайм дейсиң, бирок кыйнап аткан болосуң кадимкидей эле. 6 саат 7 саатка чейин. Келип мага маселе айтып бер дейт. Мисалы үчүн мен Көкжаңак деген шаарга барсам, барпы деген айылдан айтат, биздин айылга дагы келип кетиңиз дейт да. Мен 600 километрден барып сага өтөм, сен бир 6 километрден жөрөмөлөп келсең деле келип калат элең го, келип бияка. Мисалы үчүн. Ошондо мен өзүм кордук көргөндөй болом да. Неге илимге болгон урмат? Менде көп илим бар деп айтпайм, урматтуу бир тууганым. Бирок ошол азыраак нерсени деле туура пайдаланган үйдөнүшүбүз керек да. Ошол конок болуп отуруп, убакыт ысырап болгонго мен арман кылам чындап эле. Ошол убакта балким башка бирөөгө намаз боюнча бир нерсе айтып калабыз, же өзүм илим өз бир хадис үйрөнүп калам, же башка бир нерсе кылып калам. Шейх Мухаммад Садык Мухаммадовтан сурашканда, кандай арманыңыз бар дегенде, 3 жыл муфтий болуп өткөргөн күндөрүм деген. Китеп окулбай калыптыр деп. Мен 2 жыл муфтий болгом, ошого өкүнөм кээде. Анткени сабак берилбей калган ошол убакта. Иштен түшүп келсем, Эдил деген досубуз келип, көп подарка көтөрүп келип туруп, куттуктаганы келдим деп мен ойлоп, эмне ден рождениябы же жумабы же айтып эмне десем, иштен түшүң менен куттуктайм дейт го. Андай жок эле го, анда десем, жакшы болду, бизге сабак болот, бизге дарс болот, дарс токтоп калды эле. Көрсө 2 жыл сабак токтоп калган экен. Үйгө келип кирсем, китептерим карасам, чаң кадимкидей. 2 күн ыйлап жүрүп чаңын сүрткөм. Ошол арман менде. Шундай арман.